Элине жакшылык кылбаган, пайдасын тийгизбеген адамдын барынан жогу. Тилекмат аке. Кимдин мүдөөсү эл болсо, ал өзү жалгыз эл сыяктуу. Кимдин мүдөөсү жок болсо, ал эл болсо да бир инсанчалыкта күчү жок. Мүдөөсүз коом бул болгону бир түгөтүүчү топ. Пайдасыз болгон өндүрүштү сатып алып, өндүрүүчү классты байытуучу жыйын. Ошондуктан империалисттер эң алгач бизди мүдөөбүздөн алыстатууга аракет кылышат. Аларга кеңири ой жүгүртө албаган, жан дүйнөсү жарды, эмнени сунуштаса кыңк этпестен кабылдаган түгөтүүчүлөрдүн жыйындысы керек. Ошондуктан мүдөөлүү муунду тарбиялоо миңдеген кен байлыктардан, имараттардан, спорттон, оюн күлкү ырлардан да маанилүү. Мүдөөлүү коомду кантип тарбиялайбыз? Көптөгөн жолдорунун бирөөсү бул өтмүштөгү аталардын мүдөөлүү өмүрүнө назар салуу. Биз ачылбай, кор болуп, чаң басып жаткан тарых деген сандыгыбызды ача турган болсок, мүдөөлүү аталар өтө көп. Алардын бирөөсү акелер. Акелер даанышман, көрөгөч, илимдүү, эң башкысы такыба диндар олуялар болушкан. Журттун башын кара булут каптап, кыйын кезеңге кептелгенде өз өмүрүн сайып коюп, мекенге кызмат кылган мүдөөлүүлөр. Булардын бирөөсү караңгыда жол тапкан, кабилеттен сөз тапкан элчи Тилекмат аке Жылкайдар уулу. Сөз чебери Тилекмат аке. Ат башынын чериктеринин бийи болгон Боорсок бий убагында атагы таш жарган бийлерден болгон. Анын чаткалдык жээндери ат башыга көчүп келип конуп калат. Бул жээндеринин улуусу аябай ажарлуу, сулуу кыз болуп, баарынын жүрөгүнө чук салат. Дал ушул кездери Алайлык Алымбек аттуу жигит ат башы тарапка соода менен келип, Боорсоктун жээнини көзү түшүп, Боорсоктун уруксаты менен ага үйлөнөт. Алымбек кайра Алайга барып келүү үчүн жолго чыгып жатып, жубайына ушундай дейт: "Кудай буйурса жазалды келем. Эгер уулдуу болсок атын Айдар деп кой." Бирок Алымбек жолдо баратып ооруп каза болуп калат. Дал ушул эле окуянын дагы бир башка варианты бар. Каракулжанын ажеке өрөөнүнөн Какшаалга бек болуп барган Алымбек бий Торгарт ашуусунда Кытайлар менен согушуп жатып жарадар болот. Кансырап алы кетип, Боорсок бийге барып үй бүлөсүн ага табыштайт. Анан кош бойлуу жубайына: "Эгер эркек төрөсөң атын Айдар деп кой, кыз төрөсөң өзүң бил" дейт. "Аман эсен болсом кайтып келермин" деп түштүктү карай жүрүп кетет. Бирок жолдо каза болот. Бул Алымбек бий Алымбек татка эмес, алмаштырып албаңыздар. Келинчеги Боорсоктун кызы Мээрканга жардамчы болуп чериктерде калат. Боорсок бий кызы Мээрканды Гөлгө Бирназар бийдин Эсен-аман аттуу уулуна берет. Бирназар бий байбичеси менен келинин септери менен кошо көчүрүп кетип аткан кезде боз үйдүн ичиндеги кооз чыгданга көзү түшүп калат. Анан Бирназардын байбичеси Боорсоктун байбичеси Букеден чыгданды сураган кезде Буке байбиче ушундай дейт: "Бул чыгданды кудаң Боорсок экөөбүз өлгөндө жүзүбүздү жабышсын деген ниетте жасаткан болчубуз. Сизден эмне аямак элек, болгону жакшылыкка бул нерсени аралаштырбай эле коелу. Анын ордуна башка эмне сурасаңыз берейин" дейт. Байбиче Бирназар бий менен акылдашат. Көрөгөч Бирназар: "Кош бойлуу келинди ал. Анын эки желкесинде эки шам күйүп тургансыйт" дейт. Натыйжада келинин алып, Алымбектин кош бойлуу жубайында кошуп, Бирназар бий Гөлгө аттанат. Дал ушул чыгдан келечекте көптөгөн каралоолорго, кызганычта колдонулган терс сөздөргө себеп болот. Жолдо баратып келин көз жарат. Гөлгө келген соң наристеге азан чакыртып, Жылкайдар деген ат беришет. Жылкайдар кичинесинен эле касиеттүү сыпаттарга, мүнөздөргө ээ болуп, ыйбалуу, тартиптүү болуп бой жетилет. Жылкайдар эр жетилген соң Оңолбай деген кишинин Шекер аттуу кызына үйлөнүп, 1799-жылы уулдуу болот. Уулуна Тилекмат деген ат беришет. Түбүтээ түштүктүн Каракулжа Алай өрөөнүнө барып такалган. Өмүрү көлдө өткөн Тилекмат акенин уруусу тууралуу да көптөгөн варианттар бар. Жусуп Мамай кытайлык черик десе, философ окумуштуу Маматемин Эркебаев азыркы Каракулжа тараптагы ажеке өрөөнүнөн келген дейт. Сары баргылардан дегендер да бар. Бугунун белектеринен дегендер да бар. Тилекмат аке жаштайынан эле зирек көргөч болуп чоңойду. Эл бийлеген аксакалдардын арасында да эрте аралашты. Сарт аке Мойт акелер менен кошо жүрүп, алардын тарбиясын көрдү. Ал жашап өткөн капсалаңдуу доордун окуялары аны эрте жетилдип, эрте такшалтты. Бул мезгилдери бир тараптан Кокон хандыгынын үстөмдүгү турса, бир тараптан Кытай бийлиги, бир жагынан Орус бийлиги кысымын көрсөтүп турган. Анысы аз келгенсип кыргыздардын уруулар аралык жаңжалдары,
бийлердин бийлик талашуулары да кошумча оор сыноо болуп берди. 1842 жылы Амир Насрулла Кокон хандыгын басып алат. Бул мезгилдери Ормон хан өзүн хан шайлап, ал эми бугулар көлдөгү Кокондун чептерин басып алып, сарбаздарды өлтүрүп салышат. Жүзүп бийдин жетекчилиги астында хандыкка Шералы хан отуруп, хандык кайра калыбына келтирилет. Бирок көп өтпөй эле Нүзүп бий менен Шералы хан өлтүрүлгөндөн кийин Кокон хандыгы кайрадан башка элдерди өзүнө баш ийдире баштайт. Ошол кездерде бугуларды кайра сарайга чакырат. Бугулардын бийлери Боронбай менен Мураталы би Коконго сарайга барууга даай албай туруп калышат. Себеби буга чейин ордого чакырылгандар кайтпай калган эле. Акыры айласы кеткенде элчи катары Тилекмат акени жибергүнү туура көрүшөт. Себеби биринчиден Тилекмат аке өтө күчтүү элчи болгон. Оор сүйлөшүүлөрдүн мыкты адиси болгон. Азыркы тил менен айтканда troubleshooter болгон. Troubleshooter бул мамиледе туңгуйка кептелип алган эки чоң корпорациянын ортосунда арачы болуп түшүп, эки жакты бир бүтүмгө келтире алган адистик жаңы кесип болуп саналат. Бул кесип биз үчүн жаңы кесип болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок бул кесипти Тилекмат аке сыяктуу аталарыбыз эки кылым мурун эле аркалап келишкен. Экинчиден, Тилекмат акенин түбү түштүк тараптан болуп, ал жердеги кыргыздар менен бекем ымалада болгон жана алардын арасында салмактуу аброю болгон. Акыбети өлүм менен деле бүтүшү мүмкүн болгон бул сунушка Тилекмат аке макул болот. Элдин тынчтыгы турган заманда жанын аяу, артка чегинүү жигитке жарашпаган касиет. Тилекмат аке кодум хандай болуп кийинип, Боронбайдын тулпарын минип, жанына жигиттерди алып, Кокон ордосуна барат. Заматта ордодо кыргыздын ханы келиптир деген сөз жайылат. Тилекмат аке экеленбестен түз эле хандын алдына кирип барып олтурат. Сүйлөшүү башталат. Кайдан келдиңиз? Деди Кокон ханы. Көл башындагы бугулардан. Бугулардын ханы улам, деди Тилекмат аке кыска нуска. Анан силерге салыгыбызды төлөгөнү келдик. Биздин эл салтты, наркты бузбайт. Ордо ээлерин сыйлайт, деп сөзүн улады. Сүйлөшүү өтө мыкты деңгээлде өттү. Хан кыргыздар салык төлөөдөн качып жатышат деген маалымат алып келген вазирлерин изекиди. Анан Тилекмат акеге ыраазы болуп, сыйырматын көрсөтүп, бийлик ээси экендигин далилдеген мөөр жана белек бичкектерди мол берип узатты. Тилекмат аке көлгө кайтып келген соң кээ бирлеринин көрө албастыгын билгендиктен мөөрдү чепкендин четине бекитип тиктиртип алды. Анын калыстыгына, таразадай тактыгына, көрөгөчтүгүнө ыраазы болуп, Сарт аке ушундай деген. Тилешим бактылуу адам. Ал калайык калк үчүн жаралган. Аны карегимдей, жүрөгүмдөй баалаймын. Ал барында телегейим тегиз, деним таза, жаным жаннатта. 1758 жылы Жуңгар хандыгы талкалангандан кийин кыргыз-казактын чегарасы кеңейет. Бугулардын жайыты Ала тоодон тартып казактын Иле дарыясына, батыш тарабы болсо азыркы Кытайда калган Текеске чейин созулуп жаткан. Ал эми казактардын наймандары болсо Иртыш дарыясынан тартып Алайга чейин байыр алган. Цин империясы кыргыздардын бугу уруусунун ал эми казактардын найман уруусунун Кытайга мынчалык жакын келип, ичкери кирип келе жаткандыгынан кооптоно баштайт. Кытайлар бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн Манчжуриядан Сибо элин көчүрүп келип, чегарага тосмо катары жайгаштырышат. Сибо эли Манас эпосунун Сагынбай Орозбаковдун вариантында калмактан тыргоот шибээси бар деп, башкача айтканда Сиболор шибээн деп эскерилет. Ошол эле кезде Орусиядагы калмактардан 30 миңге жакын калмак залым Аюке хандын зулумдугунан Кытайга качып келет. Буларды да Кытай бийлиги кыргыздар байыр алган Текес тарапка жайгаштырышат. Бул чегараларга тосмо катары элдерди жайгаштыруу саясаты бул окуялардан да 100 жыл мурун эле жүрүп келген. Ата-бабалары жылкы айдап кой жайып келген аймактарга калмактардын жайгаша баштаганына кыргыздар ачууланып, убагы менен калмактардын жылкысына тийип, кыздарын олжулоп кетип турган. Кытай генерал-губернаторлугу буга кооптонуп, кыргыздарга келгиле, бул маселени сүйлөшөлү деп элчи жиберет. Боронбай менен Мураталынын күнү кайра эле Тилекмат акеге түшөт. Тилекмат аке кезектеги калк башына түшкөн көйгөйдү чечүү үчүн эми Кытайга барат. Сүйлөшүү учурунда эки тарап тең бири-биринин чегараларына кийлигишпей, тынч жашоо боюнча келишимге кол коюшат. Кытайлар да Тилекмат акеге сый-урмат көрсөтүп, ар кандай тартууларды алдына салып берип узатышат. 1854 жылдын 4 февраль Орус империясынын майору Михаил Перемышлинский өзүнүн 500 кишилик аскери менен көптөн бери багынта албай жүргөн азыркы Алмата жергесин басып алып, ал жерден кыргыздарды сүрүп чыгарат. Ал жерге Верный шаарын курушат. Орус баскынчылыгы аз келгенсип,
Бул учурда кыргыз тарыхында кара такта эле эскерилип калган сырткы саясаттын таасири астында болгон бугулар менен сарбагычтардын чабышы жүрүп, жыйынтыгында сарбагыч бийи Ормон хан өлөт. 1855 жылы бугулар ичара Чыр-Чатактан кооптонуп, Орус империясына расмий түрдө кошулат. Бирок Чыр-Чатак басылган жок, тескерисинче кайра күчөдү. Себеби батыш колонизаторлору колониясындагы элдерди эч качан элдештирбейт. Тескерисинче ичара Чыр-Чатакты күчөтөт. Александр Македонский устаты Аристотельден мынтип сурайт: "Мен басып алган жерлердеги элдерди кантип өз диктатурамдын астында кармап, башкарып тура алам?" Аристотель ушинтип жооп берет: "Элдердин арасында Чыр-Чатак, душмандык сыяктуу урукту чачышың керек. Алар бири-бири менен согушкан кезде калыс катары, көйгөйдү чечүүчү инсан катары кайра эле өзүң болосуң. Бирок аларды элдештире турган бүткүл жолдорду жабасың." Дал ушул ыкма менен Түркистан чөлкөмү нечелеген согуштарга, зулумдуктарга, башаламандыктарга дуушар болду. Эки жолку өзбек-кыргыз жаңжалы, кыргыз-тажик жаңжалы, Өзбекстандагы акыска түрктөр менен өзбектердин ортосундагы жаңжал, чек ара көйгөйлөрү, суу, жол көйгөйлөрү. Бир кездери жуңгар калмак баскынчыларын биригип алып кууп чыккан кыргыз-казак өзбектин урпагы кийин сырткы күчтөргө алданып аябай көп кан төгүштү. Булар аз келгенсип диний жактан да бөлүнүүлөр, аймактык жактан бөлүнүүлөр, партиялык бөлүнүүлөр, саясатчыларды ээрчип алып бөлүнүүлөр, койчу деги айта берсе сөз көп. Мунусу да аз келгенсип, алакандай кыргыздын ичинен өздөрүн мекен сүйөр сыяктуу көрсөткөн топ өзүнүн кыргыз эле боордошторуна экстремисттик маанайда жек көрүү сезимин жая башташты. Дал ушул көйгөй казакта да бар. Бул да болсо элди бөлүп жаруу үчүн түзүлгөн искусстволук топ. Бугу менен сарбагычтын чабышында да албетте ички себептер болгон. Бирок ошол эле кезде кандайдыр бир деңгээлде сырткы саясаттын таасири да болгон албетте. Орус империясынын бийлиги практикалык негизде 1860 жылга чейин орногон эмес. Империалисттер башында кыргыз төөлдөрүнүн басымдуу бөлүгүн сыйлаган. Бугуларды орустарга кошуу максатында Орусияга жетип барган Шералы уулу Качыбекке алтын жалатылган кылыч, Боронбайга полковник наамын, Атыгүл Балбай Батырга да капитан наамын беришкен. Ормон ханга да, Жантай ханга да, Калыгул Кубат уулуна да мамилени бекемдөө максатында билектерди, наамдарды беришкен. Дал ушулардын арасында Тилек Матакеге да саясий мамилени бекемдөө максатында медаль беришкен. Бирок дал ушул медальды далил катары көрсөтүшүп, азыркы күнү кээ бирлери Тилек Матакенин Орусияга кыргыздарды кошууну каалаган инсан катары таанытууга аракет кылып келишет. Бирок Тилек Матакенин мүдөөсү кыргызды Орус империясына кошуп берүү болгон эмес. Тилек Матакенин чынында ушундай мүдөөсү болгондо, биринчиден анда эң биринчи Орусияга элчи катары Качыбекти жөнөтпөй, анын ордуна тажрыйбалуу элчи катары өзү элчи болуп бармак. Себеби кокондуктар менен же кытайлар менен болгон сыяктуу мындай маанилүү сүйлөшүүлөрдү ал өзү жүргүзүп келген. Экинчиден, Тилек Матакени Орус бийлигинин өкүлү Колпаковский Верныйда камакка алган. Тилек Матаке орустарга жакын болгондо камалмак эмес. Бирок эмнегедир азыркы күндө коммунизм суусуна сугарылгандар Тилек Матакени өзүнүн жеке саясий амбициясына курал катары колдонгонго аракет кылып келет. Кудум эле Түркистан аймагында Орус империясы маданият алып келгенде пропаганда бар. Кантсе да Союздан калма адат болуп калган пропаганданын соңку учкундары болсо керек. Бугулардын арасында Тилек Матакенин канчалык аброй болбосун, баары бир кээде аны басынтып койгон учурлар болгон. Бир жагынан Акени бир чыгданга келген кулдун баласы деп зекишсе, бир жагынан калмактардан олжо болуп келген күңдүн баласы деп зекишчү. Азыркы күндө да эл кызматында жүргөндөрдү көрө албай, душмандык кылуу оорусу ошол эле кезде да болгон Тилекке каршы. Коомдун басымдуу бөлүгүн жаман адаттардан арылтып, жаркын жака бура алган калктын ичинен суурулуп чыккан кээ бирки айдыңдарыбызды азыр деле Тилек Матакени сындагандай арабка сатылгандар, сарттар, түрккө сатылгандар деп айыптап келип атышпайбы? Атыгүл ушул видеонун астына да дал ошондой маанайдагы билдирүүлөр калтырылат. Олуя болгон Тилек Матакени кулдун баласы деп акарат кылып атышкандан кийин капа болбосок деле болот бул көбөштөргө. Элине жанын сайып кызмат кылса да Тилек Матакени батырышпай, ар кандай басмырлай беришкендиктен Тилек Матаке текес тарапка барып жашап калат. 1855 жылкы эсеп боюнча көлдөгү бугулардын саны 12 000 түтүн болсо, 1870 жылы 10 000 түтүн болуп калат. Себеби уруулар аралык салгылашуулардын айынан бугулардын бир бөлүгү текеске көчүп кетүүгө мажбур болот. Ооба, бул уруулар аралык Чыр-Чатактардын айынан нечелеген балдар жетим, нечелеген аял жесир калып кетти. Бул тема ушунчалык назик тема. Биз болгону бул араздашууну Тилек Матакенин кантип токтотуп калгандыгы тууралуу кеп салсак.
Чатакта набыт болгон Ормонхандын кунун сурап келишкенде, Тилекмат аке ошол кун куугандарга ушундай дейт. Мен силерге бир гана суроо берем. Жооп бересиңерби? Тигилер макул болушат. Тилекмат аке: Ормонхан силердин ханыңар беле же жөнөкөй эле жупуну кишиңер беле? Деп сурайт. Ормонхан ханыбыз болчу дешет. Анда Тилекмат аке: анда кун төлөбөйбүз дейт Тилекмат аке. Эмнеге дешкенде, себеби агайындар кун жөнөкөй адамга гана төлөнө турган акы. Хандарга кун төлөнбөйт. Илгертеден келген салт нарк ушундай деп жооп берет Тилекмат аке. Кийин кайра эле аттуу баштуулар кыргызды чаап алуу үчүн казакка жардам сурап барганда, Тилекмат аке барып сүйлөшүү аркылуу маселени чечип келген. Ооба туугандар, дал ошол тарых тилекке каршы азыркы күндө да кайталанып олтурат. Өзүбүздүн эле кыргыз эжекебиз, кайра эле өзүбүздүн эле кыргыз боордошторго каршы булар исламдашып кетти, динге берилип кетти, чара көрүп бериңиз деп орус бийлигине кайрылып олтурат. Бул чыккынчылыкты кыргыз эч качан унутпайт. Арадан жылдар өткөн соңда дал ушул эжебиздин кылганын келечек муун казакка арызданып баргандарга наалат айткандай наалат айтуу менен эскерет. 1858-жылы Ысык көлдү башкарып турган Боронбай бий өлөт. Заматта Шапак тукуму менен Берназар тукумунун ортосунда бийлик талашуу кармашы жүрөт. Жыйынтыгында Шапак тукумунан Качыбек бийликти колуна алат. Бирок Качыбек да мурдагы бийлердей каалагандай бийлигин жүргүзө албай калат. 1861-62 жылдары Тилекмат акелер Когон хандыгы менен каталышып берише баштайт. 1864-65 жылдары болсо Якупбектин башында турган кыргыз, уйгур, өзбек тунгандардан куралган 7 шаар мамлекети куралат. Тилекмат аке менен Боронбай бий Якупбек менен да каталышып беришип, ичара сүйлөшүүлөрдү жүргүзө башташат. Тилекмат аке Черик уруусунан Абдурахман аттуу элчисин 7 шаарга жиберет. Кээ бирки тарыхчылардын ою боюнча Атүгүл 7 шаарда Тилекмат акенин атайын адамдары да болгон. Кийин Тилекмат аке өзү барганда 7 шаарда сый урмат менен тосуп алышып, ага чапан жабышат. Бул сүйлөшүүлөр тыңчылардын кабарлоосу аркылуу билинип калат. Тагыраак айтканда, Хулудов өзүнүн аскерлери менен Турпанды басып алганга аракет кылат. Бирок турпандыктар киргизбей коюшат. Колго түшкөн турпандык туткундар Тилекмат акенин каталышып беришип тургандыгы тууралуу маалыматты берет Хулудовго. Бул окуяларга Орус империясы ачууланып, Тилекмат акени чыккынчылыкта айыптап, ага карата кылмыш ишин козгоп, Верныйга, азыркы Алматыга алып барып камайт. Жети суу генерал-губернаторлугунун аскер башчысы Герасим Колпаковскийдин докладында ушулар көрсөтүлгөн. 1868 жылы Кашкарлык Якупбек биздин чек-ара тарапка кирүүгө аракет кылган. Бул мезгилдери кыргыз манаптары Тилекмат менен Мураталы элди орус бийлигине каршы көтөрүлүшкө чакырган. Бул жерде Садыр Жолболду уулу тууралуу да маалымат бар. 6 жылга созулган бул тергөө иши 1874 жылы гана жабылган. Тилекмат аке болсо 7 шаарга Турдукеге кудага түшүп баргамын деп кылмышты мойнуна албайт. Шериги Мураталы бийди жашы 90го келип калыптыр деп кое беришет. Докладта Мураталы бий да орус бийлигине өтө каршы деп сүрөттөлөт. Чынында Мураталы бий да башынан эле орус империясын жактырган эмес. Мына орустун карамагына кирсек уруулар аралык чыр-чатак токтойт деп эдиңер беле. Дале токтогон жок го. Тескерисинче алдууларыбызды алып алсыратып атат го деп кайрылат орус империясынын саясатын жактагандарга. Уруулар аралык чыр-чатак 1860 жылдарга чейин уланган. Орус бийлигине нааразы болгон эл текес тарапка жаңы түзүлгөн Кулжа султандыгына өтө баштайт. Тилекмат аке элине кылган беделдүү кызматынын аягында 1868 жылы Алматынын түрмөсүндө жатып шейит болот. Түрмөдө ага уу берип өлтүрүшкөн деген маалыматтар да бар. Тилекмат акенин жашоосуна карап туруп, оор замандар курч, кайраттуу адамдарды тарбиялап коёоруна ынанабыз. Дал ошол сыяктуу эле жыргал заман жеңил жашоо, жеңил жалкоо, арсыз адамдарды пайда кылат. Азыркы күндөгү уятсыздыктар, намыссыздыктар, саткындыктардын бир себеби жеңил жашоо. Тойгонду токту көтөрөт дейт кыргыз. Адам үчүн эң оор сыноо жокчулук эмес, токчулук. Тилекмат акенин 4 аялы, 18 баласы болгон. Мындан сырткары кыздары да болгон. Анын аты Тилахмет болуп да жүрөт. Мейли аты Тилахметпи же Тилекматпы, баары бир мааниси улук. Тилахметтеги Ахмет сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты болуп саналат. Тилекмат деген аттын сөзүндөгү мат мүчөсү бул Мухаммад сөзүнүн кыскартылышы. Кыргыздар Мухаммад сөзүн башка сөзгө ушинтип кыскартып кошуп айтышкан. Мисалы, Нурмат бул Нур Мухаммад, Эрмат бул Эр Мухаммад, Мамыт, Мамат, Мамбет сөздөрү да Мухаммад сөзүнөн келип чыккан. Алмамбет бул Али Мухаммед. Демек,
Тилекмат акенин аты эле улуу маанини камтыйт экен. Иншалла, келечекте көлдүн акелери тууралуу китебибиз да жарык көрөт. Бизден кабар алып туруңуздар. Учурда көпчүлүк катталуучуларыбыз сиздердин каналыңыздарга кандай жардам берсек болот деп кайрылышууда. Ооба, чынында сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Андыктан каналга жардамдашам дегендер үчүн бир өтүнүчүбүз бар. Ал төмөнкүчө. Биринчиден, ар бир чыккан видеону эң аз 10 кишиге жөнөтөсүз. Экинчиден, ар бир чыккан видеону бардык стористериңизден жана посттон бөлүшөсүз. Үчүнчүсү, үй бүлөгүз менен олтуруп, видеонун маанисин талкуулайсыз. Буларды кылсаңыз, тарбиялуу тарыхыбыздын жайылышына көмөктөшкөн болосуз. Аман болуңуздар.